Баткен облусунун Лелик районунда 25 жаштагы жигиттин жансыз денеси өз үйүнөн табылды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлангандай, маркумду атып кетишкен. Маркум 27 октябрда үйүнөн сыртка чыгып, кайра кирип бара жатканда белгисиз жаран сайсыз ок атуучу курал менен сол желкесине аткан. Ок чыгарган жаран окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен. Ал эми үй ээси алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болгон деп айтылат маалыматта. Кийин бул кылмышка шектелип, ошол эле айылдын 48 жаштагы жашоочусу кармалган. Ал каза болгон адамдын мурдагы кайнатасы экендиги белгилүү болду. Шектүү жаран өзүнүн көрсөтмөсүндө окуя үй бүлөлүк маселелерден улам келип чыкканын билдирди. Анын айтымында кызы менен күйөө баласы ажырашып кеткен. Күйөө баласы 3 ай мурда башкага үйлөнгөн. Ошого карабай маркум биринчи аялына күн көрсөтпөй жүргөн. Маркум биринчи аялына жоочу түшүп келген адамдарды дагы сабаган. Мындан тышкары кудагыйлардын мамилеси башынан эле жакшы болбой келген. Шектүү күйөө баласын коркутуп коймокчу болгон, деди маалымат кызматынан. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 130 берене менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.